Урматтуу Улук мырза, ар бир адам Жогорку Кеңештин депутаты, демилгечи дейли, мыйзам демилгечи. Мыйзамды демилгелегенден кийин бир нече документтерди берет. Сиз билесиз аны, сопроводительный документ, сопроводительное письмо, маалым кат негиздеме, сравнительная таблица и мыйзамдын долбоору. Бул жерде юридический факультетте биринчи курста окуган любой адам айтат. Маалым кат негиздемеде жазылган нерсе сунушталып жаткан мыйзам долбооруна түздөн-түз таасир этпейт. Себеп дегенде маалым кат негиздеме, это справка об основании. Эшмат же ташмат депутат болуп туруп, бир мыйзамды демилгелезе, ошол жерге өз көз карашын пикирин айтат. Ал көз караш пикирге башка депутаттардын таптакыр карама-каршы пикири болушу мүмкүн. И биз бир гана мыйзам долбооруна добуш берип кабыл алабыз. Маалым кат негиздемеге биз добуш бербейбиз. Это всего лишь видение законодателя. Оно может совершенно отличаться от вашего или от уважаемого Болота Адыловича и так далее. Мына так ошону аппарат айтып атат. Буну юридикалык факультеттеги биринчи курстагы студент билет. Эми юридика айтыштын кажети да жок. Бедер Кубанович, мен айтышка туура келип атат. Кимдир бирөө үчүн бул юридикалык факультеттин биринчи курсуна дагы мындай бир түшүнүктүү боло турган болуп атса, биз бул жерде мыйзам кабыл алып атабыз. Ушул жерде маалым кат негиздемеге жомокту жазып келбейт. Маалым кат негиздемеге өзгөртүлүп аткан мыйзамды так беренелерин кайсы мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилерин так көрсөтүп атат. Мен ошондон улам сурап атам. Бул мындайча айтканда, образын айтканда, депутаттарды көзүн боёо, депутаттарды алдоого дагы жатат деген нерсени белгилеп кетсе болот. Эмне үчүн айтып атам? Анткени бул жакка ушул мыйзамдарга өзгөртүү керек деп көрсөтүп атасыңар маалым катта. А бирок ал жакка келгенде мыйзамдар бул боюнча эч кандай өзгөртүү болбой атат. Демек бул жерде дагы мындай эми профессионалдуу, мындай бир олуттуу карап алып келиш керек. Чү дегенде эле ушул маалым каттагы тиешеси жок мыйзамдарды тиешеси жок мыйзамдарды алып келбеш керек. Жооп берип коеюн. Маалым кат негиздемеде жазылган нерсе. Бир мүнөт азыр. Урматтуу кесиптештер, урматтуу катышуучулар. Бул мыйзам долбоор биринчи окууда концепциясы каралып атат да. Анан сиздерге орой учурабасында биринчи концепциясы караганда талкуу болот, талкуу жаралат. Ошого бул жерде айтыш эмес, эки депутаттын ортосунда мыйзам долбоорун так аныктоо болуп атат. Ошого сиздер туура түшүнүңүздөр. Улантып бериңиз, Бедер Кубанович.